Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Автокараоке долбоору бир гана сиздер үчүн. Бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолго чыксаң, жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев's Live YouTube каналы Автокараоке долбоору бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы Акбар Сүйүнбаев. Достор бүгүн үйгө келгиле. Ушу күндү дос күнү деп билгиле. Силерге деп багышталган дастаркон. Батаңарды бергиле. Батаңарды бергиле. Ырдап билеп татыр билбей денеште. Кызып көрүп тынбай чыкканызды. Ол туралы достор алтын аяшта. Ошол бизге эресте, ошол бакыт эресте, ошол экен эресте. Досторго, Досторго. Сөзүңүздү бекербей жалгасыңдар. Ырдап билеп татыр билбей денеште. Кызып көрүп тынбай чыкканызды. Ол туралы достор алтын аяштар. Ошол бизге эресте, ошол бакыт эресте, ошол экен эресте. Ошол бизге эресте, ошол бакыт эресте, ошол экен эресте. Деген экен бир маалдарда Бекбай Тесчи. анан сен эмне деп айттың? Анан туура деп мен дагы ошол кийинки муундар дагы угуп калсын, ошол туура нерсени деп мен дагы ырдап койдум. Кийинки муундун көрүнүктүү ырчылары ким? Чындыгында таланттуу балдар көп бизде абдан. Анан баягы бир бетиң өпсөң бир бетиң калат дегенде ол бирөөсүн айтсам бирөөсү тартынып калышы мүмкүн. Кыскасы бардыгын көрүп көз кубанат. Бир бетин өпсөң, Бир бети калат. ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Кандай Акбар? Жакшы, ден соолук иштер. Иштер. Ден соолук. жакшы. Кандай Кочкордон келдиң бүгүн? Кече келдим. Кече келдиң, Кече. аман эсенби? Аман эсен. Кандай Кочкор, Айыл апа кандай? Айыл апа сонун ошол жакта көп иш чараларга чакырып анан Нарынга чейин, Атбашка чейин барып келдик. Ошол Кочкордо дагы Кыргызстан боюнча, бокс боюнча чемпион өтүп атат. Чемпионат. Ошол чемпионаттын барып ачылышын ачып берип коюп, анан бул жакка чыктым. Ушул жерден эле суроо. Сен бокска өзүң баргансың. Өзүм баргам. Канча жыл бардың элең? Эмне жетишкендик бар? Мен 2 жыл баргам. Кыйраткан деле жетишкендигим жок. Бирок ден соолугум чыңдап, анан эмем оор болчу да. Салмагым оор болчу. Анан ошого байланыштуу мен чоң салмактагыларга чыкчумун. Анан чоң салмактагылар аз болгондугуна байланыштуу ар дайым экинчи, үчүнчү болуп калчумун. Канча катышуучу катышса ошончо эмес. Ооба, 3 адам катышса үчүнчү болуп калчумун. Бизде Кара-Балтадачы бокска бар жүргөндө бизде бир Чижловец келген залгачы. Ал оор. Ал жакшы боксташа албайт, Акбар. Анан ал менен биз анда 60 кг болчук, ал бир 100дүй. Ал менен биз боксташсак, кээде алып койчук да, мындай техника салып мындай. Качып жүрөбү? Качып иши очко менен алып койчук. Анан ал соревнование барат. Бизге эрте болот агачы. Довольно болуп кандидат мастера спорта болуп келди да. Борстон алып калдык. Чижловец Киргизия кеткен. Кайдан? Кандидат болуп келди да. О, деп калдык да.
Какое место занял, братан? Второе идут по. Ух ты, дедик, ты барысчы. Молодчик. Құттықтап қойғанбыз, алда достойно чечен отыр развелкадан. Көрсе екіле қатысушы екен. Шығып тұр, ұтылып тұр. Екінші орын алып, жаңағы күміс медалын тағып тұрып, кандидат талап тұр. Тура. Ажал гүліп, ажал да еме болған да. Уақытты жарғылчақ менен салыштырса болот. Ал кыймыл ракети менен бардыгын майталайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Уақыт да турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Кийинки ушул мени бир орунга бир калып келип койгон бир чыгарма бар. Мезгил деген чыгарманы атам Бул жанагы жаш деген. Кырчындай кыздар турганда 40 жашка чыгып не кылам. Сан. Мага мен Акбарсага билесиң го? Көйлө жол айткан бир. Жолкан жерден мага ыр жагат ушулар. Ошон үчүн бул мен да суранычым, көрмандардын да суранычы. Анда Акбар Сүйүнбаевден Мезгил. Араджовка ким болду? Жылдызбек Кадыркулов. Столорго бараткандар баш керек да. Атайын. Бар төмпелиши. Кетти достор. Кырчындай кымбат чаккалып, кыйлага бардык жашкарып, кундуздай кара чачымдан күмүш кыл турат баш бакса мейли баш баксын, чачымдын барын ак бассын, 20га чыккан жаңыдан сеникилер менен жашташман. 20га чыккан жаңыдан жигиттер менен жашташман. Абайлап жүрбөй кокустан, ашыкпыз бекер отуздан. Агатай кайра кайрылды, аркамдан чуркайт 30 жаш. Салтанат көзүң көп уган, заманам шайырды буган. Кырчындай кыздар турганда, 40 жашка чыгып мегылам. Кырчындай кыздар турганда, элбичи не Жаңы мурда. Кездешер биздин кесилиш, кое тур келбей жетилиш. Алтымыш ашу ашалиш, келбей тур келбей жетилиш. Алтымыш ашу ашалиш, келбей тур кое тур келбей жетилиш. Деген чыгарма.
бала кезден жүрөккө сиңип калган чыгарма. Атам ар дайым жанагы кичи отуруштарда ырдачы, өзүмдүн аяш досторунун арасында. Анан биз балдарыбыз да тегерек четте столдо отура беребиз, анан кайра эле сурана беришет да. Темике ушул ырдырдап койчу кайра деп. Таң калып койчу. Неге ушул ырды сурана берет кайра? Андай деле эмес го да. Анан кийинки да мен чоңоюп ырдап жүрдүм. Ортодон баягы чыгармачыл адамдарда дагы изденүү болбосо болбойт да. Жаңы бир нерсени чыгарып турбасаң болбойт. Диккин дышын дыгы дышын деп турбасаң болбойт. Үйдө ошондой бир жакшылык болуп калды. Отурсам атам ырдап калды. Дагы суранып калышты да, баягы бала кездегидей суранып калышты. Анан ошо суранып калган кезде телефонумду алып чыгып тартып алып үйдөн атамды эстелик кылып эле тартып алам деп ойлогом. Ырды 2-3 жолу уккандан кийин негедир жүрөгүмө жакты, анан ырдырдап чыктым. Кадимкидей ошол өзүмдүн бир ордума алып келип койду десем болот. Ошол эле убакта мен стилимди да таап алдым окшойт. Себеп ага чейин көп эле ырларды ырдап, баягы восток болуп, анан кайра поп рок болуп, ушундай бир нерсе баарын рок болуп кетти. Рок да болду. Кечирбейм деген ыр чыгардым эле, ами. Ошону ырдаганым үчүн өзүмдү өзүм кечирбейм. Чыкпай калганына ошо шүгүр кылам. Чыкпай калды эле? Чыкпай калды. Каяктан чыкпай калды? Квартирада калды да. Калды. Прям рок беле? Рок болду. Мындай беле? Жөнөтө берем го WhatsApp'та. Сен жөнөтсөң бул передачанын аягында титр калып коет. Мындай бойдон. Коюп кой деп коем, чыкпай калган. Эмне болуп Бишкекке келдиң айтсаң? Бишкекке эл катары келдик. Окууга тапшырайын деп келдик. Мен негизи журналист болом деп келгем. КНУнун журналистика факультетине тапшырып, ал жака өтпөй калдым. Бактыма жараша. Акыркысы искусство институтуна келип, ошол жерден кирсем, чындыгында ошол меники экенин ошол жерден билдим. Эжейлер тосуп алды сразу эле. Ошондо атам айткан: барып окуп көр, эгер кыйналсаң, келесиң дагы армияга кетип каласың дейт. Башында кетет окшойм деп жүргөм, бирок бактыма жараша бир жакшынакай бир кыз чыгып калды. Аны көрүп кыя албадым, кыскасы. Кетпей калдым. Кайсы кыз? Ал деле жок болуп кетти өзү. Көрбөй калдым мен деле. Айтып берчи, ошо Султан дагы, Мирбек дагы. Не болгон балдар эле ошол кездеги Султан менен Мирбек? Султан менен Мирбек чындыгында Султан ошондой эле звезда болчу. Ал көптөгөн конкурстарга катышып, жеңүүчү болуп, гран-принин ээси болуп келген, койкоктогон бир действительно бир башкача болчу да. Ош базарга барып эле, мисалы үчүн 500 сомго аст үстү менен кийинип койчу алчы. Анан кийинсе эле 500 сомго кийинсе эле жарашат дагы, биз кийинсек эле жарашпай калат. Тыкан жакшы бала болчу. Анан экөөбүз эмне болуп таанышып калдык? Биздин группалардан дагы бир чоң бир бала бар болчу. Экөө келишпей кетти, урушуп кетти, бирдемсе болду. Анан келишпей, Султан экөө. Анан эшикке чыкканда сүйлөшөбүз деп калды. Анан эшикке мен дагы чогуу чыгып барып, анан экөөнү ынтымакка келиштирдим. Аралык 6 жаш экен ошондо. Экөөнүнбү? Экөөнүн аралыгы. Тиги ордун алган го 6 жолу. Тиги тиякта биякта урулуп жүрүп келип тапшырган окшойт. 79 го. 80 жыл болчу. Ошондон баштап эле Султан сен менен 11 жыл чогуу окуган достордой болуп калды. Деди, мага да жакты. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин ээрчип жүрөбүз. Негизи кылык жоруктарды кылышкандар ошо Мирбек менен Султан болуш керек деп ойлойм да, көп эле чынан. Мен болсо ошол кылык жоруктардан улам жатаканадан өзүнчө комнатага чыгып кеткенге туура келип калды. Аларданбы? Алардан. Кандырып жүзүмдү, жылдарым жылып баратат, эңсетип жалгыз өзүңдү. Арман көлүм кечер биз, байланып ару
сезимге бактысыз жандар экенбиз. Бактысыз жандар экен. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабыз бакыт эчким. Ардагым сүйө албас мендей эчким. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабыз бакыт эчким. Ардагым сүйө албас мендей эчким. Sen nazik жүрөгүмдү өзүң ыйлаттың, sen жүрөгүмдүн дартын ырбаттың. Махаббатым, мен сезимге канат байлап сага учкам. Мен сени аялымда ыйык туткам. Махаббатым. Sen nazik жүрөгүмдү өзүң ыйлаттың, sen жүрөгүмдүн дартын ырбаттың. Махаббатым, мен сезимге канат байлап сага учкам. Мен сени аяламда ыйык туткам. Мен кол чаппайсың бар. Өткөндө да Султан келген конокко алдагы ушул ырдырдаган. Бул биздин ошо биз убактагы жакшы ырлардын бири да. Укканбыз, көргөнбүз бул ыр. Жанакы эстесең, калбайпа спорт ордосунда бул ыр жаңырганда, өкүң ыр чыкканда кайсы концерт болбосун, кумуштуу эле кол чабуулар болчу. Өткөндө бир комментарийди окусам, мынтет ошол эски видеонун астында комментарий. Только кыргызы могут петь грустную песню, улыбаясь дейт. Анан ансыңарындай Султан экөөбүз ошентип чыкканда элдин жыргаганын көрүп эле биз деле жыргап эле арманыбыздын азабын кечпей эле ырттай бериппиз да. Каа кебишкек барсыңарбы деп. Сон чыккан. Эмне бул идея кимдики? Бул идея айланып келип эле ушу Султандыкы. Мага чейин Султан куда чагысты Замир Арыкбаев экөө. Ооба. Дуэт жаздырып алган да. Анан мага келип туруп, "Досум, сен үнүңдөй болгон бир үн таптым, бир ыр таптым" деп калды. Сен экөөбүз ырдап чыксак жакшы болот деп калды. Анан мен дагы угуп көрөлү дедим. Ал кезде мен охранный агентствода иштечимин. Ошол эле убакта мүмкүнчүлүгүмө да карады окшойт. Көрөгөчтү айтып атпайм деп. Макул деп ырдап калдык, экөөбүз Ильязга бардык, Абдыразаковго. Анан ошентип ырдадыңар арманы, Ошентип ырдап калдык. Жардыңар калдык. Аябай сонун чыкты. Эсиңдеби? Эсимде. Чыксаңар эле жарылчы. Чыксак эле. Кыздар момундай кичинекей жана полифония соткалар менен туруп калчу. Айтпа. 20 күндө Кыргызстанга кеңири жайылып кеткен. Ошондо радионун күчү менен жайылган да. Себеп бизде эч ким бетибизди көрө элегеле. Радионун күчү менен. Клип бар беле? Клипи да жок. Ушул күнгө чейин жок клип. Клипти мен сага бир идея айтайын, эми тарткыла. Эми тарталы, Эми тарткыла. Султан экөөбүз. Ал орусчасында жазып койгонбуз. Көрдүңбү? Ооба. Кана? Жок, азыр мен айта албайм. Но прощальный час уже, наверное, настал. И я не верю, что тебя потерял. Не уходи, но целую жизнь. Орусчага аябай. Орусчасын жазсар анда тиги Мирбек ырдаш кеткен, Иманбеков. Иманбеков, Анткени мында акцент жок,
кичине силерге да багып бере туруп жигитте турабы өзгөтүп басып кәсип ушун менен спортивке Бул ырдын башаты негизи өткөндө ошол казактардан Байтерек деген группа ырдап чыккан. Эми баягы ырдын музыканын чеги жок эмеспи? Бул дагы ошол батыш тараптан келген музыкалардын чогултмасы да. Backstreet Boys'туку же Mariah Carey ушулардын бир кайрыктары бар да. Митхун Чакраборти. Жок, Митхун Чакраборти болсонда тамшандыргана. Ошол жерде бар, Тавастык кызай болуш керек. Ошонун баарын чогулткан бул казактар болду биринчи. Мунун баарын чогултуп, мен чогулткан казактар болду. Казактар. Андан кийин силер казакчаны угуп туруп анан кыргызча болду. Казакчаны угуп туруп биз кыргызча болду. Ал кезде сураш деген бар беле же сурабай? Ал кезде сураш деген жок болчу. Урдуңар. Урдук анан өздөрү айтып коет ошол. Ысык көлгө келсек деле, кечке эле биздин ырбы десек эле кыргызча дейт. Анан уксак аябай жакшы аткарып болуп туруп ошол менен унчуккан жокпуз дейт. Унчуккан жокпу негизи? Эме болгон жок беле мындай илап тиги сотко берем анан. Жок. Андай болгон жок. Себеп дегенде кайра эле өздөрү кайрылып, ошол эле султанга кайрылып, султандын азыркы убакта 2-3 ырын тигилер которуп ырдап жүр. 7 апрель апам туулган күнү. Анан ошого апам арнап бүгүн туулган күнүңүз апа деген ыр жазгам. Көрөсүң. Урматтуу Наркүл апа, сизди туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн экен туулган күнүңүз. Чын жүрөктөн кабыл алып койгонсуз ушул чыгарманы Акбар Сүйүнбаев уулуңуздан, биздин атыбыздан, Автокорокин атынан жалпы энелердин урматына бар болуңуздар. Акбар Сүйүнбаев кеттик. Жашасын апалар. Мээримиңиз бизге төгүлгөн, ак батаңыз бизге берилген. Кабыл болсун дайыма паке, жашагылым түшпөй төрүмдөн. Кабыл болсун дайыма паке, сый урмат көр ушул өмүрдөн. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жаша өмүр сүрүңүз, сизге калайт ул кызыңыз. Узак жаша өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге калайт ул кызыңыз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге калайт эл журтуңуз. Жашасын апалар, көп жашасын. Ушул эле замат Акбар үй бүлөң тууралуу айтыңызчы. Ата энең, бир туугандарың Кочкордо өстүң, Кочкордо өстүм, 11 класты. Суроо беришет, сен шаардан чыгып келген баласың дегендей кылышат да. Анан 11 класста ошол жактан бүткөм. 4 бир тууганбыз. 4өөбүз тең эркекпиз. Мырзалар, бир туугандарым Кудайга шүгүр өздөрү мамлекет үчүн абдан чоң салымдарын кошуп атат. Кудайга шүгүр, жакшы. Айша апа кайда азыр? Кочкордо. Апам бул жакта биз менен. Бул жакта балдары бул жакта болгондугуна байланыштуу азыр тамашалап Бишкектин смотрящий деп коебуз. Биздин смотрящий балдарын кыдырып, келиндерин барып тизип карап турат. Смотрящий. Жакшы. Өзүң үй бүлөңчү? Өзүм үй бүлөм бар да. Өзүм үй бүлөм бар. Кенчем Кундуз чыгармачылык чөйрөдөн. Диджей болчу. Диджей болчу, телеведущий болду. Азыр кайра эле ошо радиоведущий диджей болуп иштеп атат. Анан абдан сонун жарга жолуккам. Шүгүр. Күлкүсүн эле ууртунан күлкүсү кетпеген татынакай жарым бар. Чыгармачылыгымды ар дайым колдойт. Мен дагы аны колдойм. Эфирден сени көрүп тамак жасап атат. Азыр эфирден көрүп, буюрса сүйүнүп. Үй бүлө, жарың жөнүндө, балдарың жөнүндө
негизи бар, бирок бул жакта жок. Дай буюрса убакыт келет, бардыбыз кайтабыз мекенге. Ооба, сөз. Достор, келиңиздер, анда эмесе чогурдайбыз. Чогурдасаңыздар болот. Барыңыздарга салам, автокараоке. Кылымдардан кылым карытып, жылгалардан тунук суу агып, балжыттанган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс араңан, ата журтум кетпейт санамдан. Акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагындым. Сарой менен көгөй тоосунан, бүркүт шаңшып күкүк сайраган. Ышкым терип асказоосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Балтырымды тилип караган, балалыгым эстеп сагынам. Коңур дөбө жайлоо жашыл төр, коңур желдүү салкын асыл жер. Көктү белес күнгөй тескейден, кой кайтарган күнүм сагынам. Түндүгүнөн түтүн булатып, апам жапкан нанды сагынам. Үйүр үйүр жылкы айдаган, атам жүргөн жерди сагынам. Ой, деп койчу эле. Акбар, атаң баскан жерди сагынам, апам жапкан нанды сагынам, балалыкты эстеп сагынам. Балалыгың кандай өттү? Айтып берчи. Кичинекей Акбар кандай эле? Кичинекей Бала кезде. Кочкордо. Тентек бир бандит беле? Жок, анчалык деле бандит эмес болчу. Азырчалык бандит эмес болчу да. Жош болчу, кыялкеч, ырчы, кыскасы мындай орду менен эле жүрө берчүбүз. Анан кыз жанды болчу. Кыздарга жакын болчу, кыздар менен дос болчу. Биринчи сүйүң эстечи? Биринчи сүйүм эстен кетпейт го чиркин. Алыс кетпей эле ал классташ кыздарыбыз болуп калат. Мисалы? Мисалы Нурзат деген классташ кызым бар эле. Нурзат. Нурзат. Ал канча кыз? Бизде эми көп Нурзаттар бар, ошо өздөрү таап алат ким экенин. Класста көп беле. Класста Нурзаттар көп. Бизде 3 Нурзат бар да. Үч ак бар. Стакан ойноткондой эле да. Бир эле ак бар болчу. Чындыгында ошол кызга болгон сүйүү аркылуу ырларды жаза баштадым мен биринчи. Ошол кездеги чыккан ырларым, 9-класстагы чыккан ырларым азыр ырдала баштады. Азыр дегеним кандай? Ошол Мирбек Иманбеков ырдап жүрөт, Чыңгыз Мырзаев ырдап жүрөт. Кайсы? Айдай сулуу бул аламда асыл адамым өзүңсүң деген бир ошол
жылдары чыккан бир ыр бар эле. Кийин аны чыгарды. Кийин чыкты. Гүлүп коюп деген ырым дагы чыкты. Аны дагы бир ырчы кызырдап жүрөт. Гүлнар Тойгонбаева. Жок. Анан ырга болгон мурда жөн эле ырдап жүргөн акбар болсом, ошол сезимдер аркылуу мен ыр жаза баштадым. Анан анын дагы зыяны тийген жок. Азыркы убакта мисалы үчүн өзүң билгендей Арсен, Абир Касенов, Айбек, кыскасы Айсем, Айгерим Расул кызы бардыгы эле ырдап жүрүшөт. Сөздөрү обондор менен дагы бар. Аймек чагы бар. Анан Нурзатка билдирдиң сүйүүңдү. Кандай эле ал убактагы сүйүүнүн билдирүү кадамдары ошондон башталды. Меники элден өзгөчөлөнгүм келип, мурда өзгөчө болуш үчүн салам кат деп баштачубуз да. Салам кат, кандайсың, чырпы качымчы конобу, жүрүп алсак болобу деген сыяктуу нерселер менен. Анан салам кат деп баштадым. Анан өзгөчө кылгым келип ыр жазып баштагам. Сен бар үчүн бул дүйнөдө жалгыз эмесмин. Сен алыста бирок кетпейт сенин элесиң. Сен деп жүргөн жигиттердин арасынан мен, сен бар үчүн мен бактылуу жан экенмин деп жазып, анан ушу ырлар аркылуу бир жүрөгүм багындырсам керек. Бирок анчалык деле азыркыдай татынакай эмес болчумун. Анан бакындырым берди. Азыркыдай. Анан биринчисинде эмне кылдык? Катымды окубастан туруп, аны мынтип бүктөп койчу эмес белек. Бүктөп мындай киргизип, анан айрып туруп чачып койду да. Ал деле кыялдан да окшотуш, бетине чачайын депчи, бирок бетиме жетпей калды. Анан болбой эле ошондой ырлардан 2-3төн жазып отуруп макулдугун алып алдык. Чындыгында жакшы сүйлөшүп жүрдүк эми ал кезде бала сүйүү, колунан кармаганыңа сүйүнөсүң. Ошо колунан кармаган боюнча эле кете бердик. Азыр турмушка чыккан ошо. Азыр турмушка чыккан, үй бүлөлүү, бала чакалуу. Жакшы. Бактылуу болсун. Кичинекей кезинде мектепте жакшы эле жүрчүмүн. Жакшы эле. Эч ким мага тиш эмес, мен эч кимге тиш эмесмин. Так, жакшы. Алгачкылар кайсы эле? Ал менин махабатым. Ал менин махабатым деген ырым жок, бирок чогуу ырдап койсок болот. Жок болгондо минусу жок, Минусу жок да. Тоже бир эмек эле бар. Кайсы бирөө кош келет. Башы. Дүйнөдө ыйык махаббат жете албай жүрөм төрүнө. Өзүңдөн меримен самап, сүйүп жашайм өмүрдө. Жан дүйнөм жетелек сага, жолугуу күндөрдү самап, сүйүүмдү кайталап айтып, үмүтүм өзүңө барат. Жүрөктү терең уялап, жүрөсүң табылгыс жандай, жамалыңды нуру тамат, асманда айдай. Ал менин махабатым, жүрөгүмдү элеген ашыктык демим менен. Ал менин махабатым, үзүлбөс үмүт менен жалгыз сен деп жашап келем. Жылдыздай жанып асманда, жүрөктү салып арманга, усага толуп сезимим, жашаймын сен деп жалганда. Жарыгым сенсиң ардагым, жалынын сыйкырымдөнүп, жашоонун муңун азабын, жаркынын бирге бөлөлүп. Тумарым болчу өчпөгөн, туу болуп жүрөктөрүндө, максатым сенсиң көздөгөн, жалындуу өмүрдө. Ал менин махабатым, жүрөгүмдү элеген
ашыктык деним менен, ал менин махабатым. Үзүлбөс үмүт менен, жалгыз сен деп жашап келем. Kızlardı, yarış elekte çıktı. Kızlardı da kom. Görçülerdi. Sen көрчүлөрүң ыстар болчу да. Bizdi koşalak dışında oldu. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің күлігімде меніп кет. Баткам, жорго дайын болду. Кайка? Үйге, алайға. Биздин өнөктөштөр бар. Бул Алия Сода маркасы бизде чыккан лапшалар. Бизде чыккан будай, бизде чыккан продукция дегенде макарондор, сен өзүң айтмакчы, камыр оокатка жакын деп атасың жана тамакты да айттың мынакей. Ошон үчүн бүт баары биякта бар. Макарондор, лапша, жаймалары бар, эмелери бар. Спагетти бар, ишил баардыгы сага чын жүрөктөн. Тиги кундуз тамак жасап берсем, осы дейп кой, Алия Сода маркасы. Анан кийин балким Ошко учасың, балким Москвага учасың, балким Кочкорго учам деп каласың. Туурабы? Ошондо эмеге чейин эле аэропортко чейин акысыз жол жүрүү. Жорго деген такси, эң мыкты такси бар, ошол биздин өнөктөшүбүз. Сага Рахмат. Аэропортко чейин акысыз жол жүрүү жана Арно деген долбоор. Бул атактуу адамдардын видео куттуктоосу. Бул жерде сен да барсың окшойт. Жылдыздар, жаныңыздарда. Бул талон сага Иса Өмөркулов төлөсүң. Депутат эмес. O belki bizim. Ырчы. Биздин саясатта жүргөнбүз. Биздин саясатчы. Ошо ырчы жигит сени могу купон жардам менен акысыз бир жолу куттуктайт. Мени. Ай, акысыз. Рахмат. Тал сени. Рахмат. Жоготпо Акбар. Жоготпойм. Султан канча сурады? Көрүп Бербей койдум. Сакташ керек. Вообще сактап койду. Сразу алып туруп көйнөгүн бир топчусун чечип туруп, ичине салып кайра топчулап койсун. Ошол Акбар, уруксат болсо мен муну арткылып коем. О, рахмат. Алия Сода маркасына да рахмат. Анан Жорго таксиге да рахмат чоң. Анан сөз түрдө бул Арноого да рахмат. Кайсы бир жылдыз сизди куттуктайт деп кааласаңыз, ушу Арно кейж сайтына кирсеңиздер, мүмкүн мени каалап калсаңыздар, мүмкүн ошол жактан мен да куттуктап берем. Ооба, Кудай буйрса. Буйрса. Акбар, кубанычтабыз. Анан могун буйрса эфирден кийин берем. Бир өтүнүч могу корзинаны кайра алайын. Болду. Алткели бирөө эле да. Бирөө эле. Эмеден эле кылымдан кылымга. Браво долбоору бар эле. Ошол кездеги корзина. Даже. Красный таланыңыз бар, обновление кылып. Өткөндө тиги забор краситкебиз да. Кичине артып калып. Урчтам. Элдер билип калбасын деп. Так, кетип атат. Кайсыга өтөбүз Акбар? Мен дагы ошо акыркы чыгармаларыман Аталышы эр жигити кыргыздын. Жалпы кыргыздарга ушу кыргыздын жигиттерине арнап чыгаргам, ошо аткарып берип коеюн. Кеттик анда эмес. Урматтуу кыргызымдын мырзалары. Баарыбыз карындалат экен. Акбар Сүйүнбаев жаңы чыгарма. Жаңы чыгарма, буга дагы буюрса ошо клип тартып ал деген пландарыбыз бар. Эмне пландарым бар деген ичине кирет да. Урматтуу жигиттер, мекенибизди коргойлу. Алга Кыргызстан, алга Кыргыздын жигиттери. Камчыгаса бир жүрөк, уулу болгон кыргыздын, кең дүйнөгө таанылган, жолун жолдоп чыңгыздын, тайманбаган ала тоонун шумкары, кыргыз үчүн жанын берген эр Манастын урпагы, тынчтык тилеп калкына, даяры жогу дайыма, аты көлөк минип жүргөн ак куладай тулпары, камчыгаса эр жүрөк, камчыгаса эр жүрөк.
берекке негиз табышмак болуп турганы жакшы болот. Анан Хорошо. айбатынан жигиттин арыстандагы жалтанган эр жигити кыргыздын эли үчүн жаралган тайманбаган ала тоонун шумкары кыргыз үчүн жанын берген эр Манастын урпагы тынчтык тилеп калкына даяры жогу дайыма аты көлөк минип жүргөн ак куладай тулпары камчыгаса эр жүрөк камчыгаса эр жүрөк Бийи бар экен, Бийи кимге берди? бийин Дони деген жигит Таланттуу бийчи. таланттуу бийчи азыр бийчи болуп рэпер болуп кетти. Жакшы болупту бийди. Жакшы Тайманбаган ала тоонун шумкары кыргыз үчүн жанын берген эр Манастын урпагы тынчтык тилеп калкына даяры жогу дайыма аты көлөк минип жүргөн ак куладай тулпары камчыгаса эр жүрөк. Ушундай. Жакшы Акбар, чоң рахмат. Рахмат. Эфирде соңуна келип жетти, Кудай буйруса. Андан ыраазыбыз. Өзүң айтмакчы Акбар, жана чыгармачылык жаатта 2-3 жыл кичинекей бир паузага бөлүндүк деп, ошондой паузалар колдон келсе болбосун. Иште аракет кыл, эмгектен көрүүчүлөр бар, кыргыз элибиз бар. Буюрса. Жаратканыбыз Кудай буйруса, көзү түз дегендей аракет кылалы. Чоң рахмат Эрмек, мен да көптөн бери келе албай жүрдүм, анан чакырганыңа дагы бир ирет тажабай. Анан бардык кыргыз элиме ийгилик каалайм, жакшылык каалайм. Үйүңүздөрдө береке болсун, токчулук болсун. Авто караоке ар дайым силердин маанайыңыздарды көтөрөт. Бүтүн койчу. Жакшы экен. Все Акбар. Сон болду. Кайка барасың сен? Асманға